Менин атым Акылбек. Мен Скөлдө Карсай деген айыл бар, ошол айылдын тургунумун. Кудайга кандай кайрылып калганым жөнүндө айтып берейин. Эми мен Союз убагында бизде Кудай жок деп окутчу эле. Бирок ошол Кудай жок деген менен деле баары бир мен жүрөгүмдүн түпкүрүндө Кудай бар деген сезим бар эле да. Анан качан Союз кулаганда элдин баары эле ошол Кудайды издей башташты. Мага караганда аялым көбүрөөк изденчү эле. Бирок ага ал деген базардан бир ишенген кары киши айтып берген экен да, базардан туруп алып ал ушул Кудай жөнүндө, Иса тууралуу жөнүндө жакшы кабар айтып атканда, ал ага аябай кызык болуптур, аябай жакшы болду дейт мага. Анан мен баарын тең уктум дагы, анан ал каякта болот, бул сөздөрдү дагы кайдан укса болот, ошолорду сурап билип алган экен. Андан кийин ошол сыйынууну издеп барып, анан ошол жерде ишенгендердин чогулушунда болуп, чогуу ошол жакшы кабарды уккан экен да. Анан ал ишенип калып, анан мага айтып берип атат. Бир күнү аялым Димаш күнү чогулушка кеткен атканда, анан мага айтып атат да, менден суранып атат да, мен чогулушка бара берейин дейт. Мен жибергим келген жок, анткени мен каршы болчумун да. Анан мен айттым, карачы, бул огородду карап туруп, огород короо жайды карачы, ушинтип баарын таштап салган кеткен атасыңбы десем, ал унчукпай эле анан ошол бойдон калып калды. Ал күнү ал оокат жасады, демалыш күнү болчу. Анан кийинки демалыш күнү дагы эртең менен кеткен атат да, чогулушка мен бара берейин, чогулушка деп. Анан мен ошол замат эле огороддорду карадым, короо жайдын баарын карап чыктым. Карасам баары ордунда, баары тең иреттелип, таза болуп калыптыр. Мен ушу каршы болуп аны кетирбей койгонго шылтоо таппай калдым дагы, анан макул болдум да. Анан ал көбүнчө ушул иши менен ал Кудайдын жарыгын көрсөткөн да. Мен мындай мурда китеп окуганды жакшы көрчүмүн. Көп эле китептерди окуп чыктым үйдөгү. Анан бир күнү ошол Инжил колума тийди да, Инжилди окуп баштадым. Библияны окуганда мен көп нерсени түшүнгөн жокмун. Бир гана нерсени түшүндүм. Мен күнөөкөр экенимди түшүндүм. Анан дагы менде бир суроо бар эле, ушул силер аз элесиңер да. Ушул бир гана аз эле адамдар куткарылып, калганы эмне тозок бетеби? Анан бирок мен баары бир деле түбөлүгүн ойлодум да. Эгерде мен азыр Кудайга кечирим сурап кайрылбасам, мен бир күнү өлүп калсам, анда мен түз эле тозокко барарымды түшүндүм дагы. Кудайга кайрылайын. Кудайга кайрылып кечирим алайын деп ошол үйдө бир күнү жалгыз отурдум. Бул 1996 жыл 14 январь эле да. Ошол күнү отуруп анан Кудайга кайрылдым. Чын жүрөгүмдөн кечирим сурадым. Анан ошого чейин мен үстүмдө кандайдыр жүк басып тургандай, бир нерсе мени кысып тургандай болчу да. Анткени көрсө ал күнөө экен. Анан ошол Кудайга кайрылар замат эле мен ошол оор жүк алынып ташталгандай болду. Анан өзүмдү аябай жеңил сездим, жүрөгүмдө тынчтык болуп калды. Кубаныч келди. Мен өзүм ошол убакта өзүм аябай таң калдым. Анан бир нерсеге ишендим да, Кудай менин күнөөлөрүмдү кечирди. Мен ушул күнөөлөрүмдөн куткарылдым. Мен ошону сездим дагы. Анан кийин мен ушул аялым менен чогуу ушул Иса Машаякка ишенгендердин чогулушуна бара баштадым да. Мен Кудайга ыраазымын, анткени Кудай мага өзүнүн сөзүндө ачып бергендиги үчүн жана Кудай каалайт экен, ошо ар бир адам Кудайга кайрылып, жандар куткарылып калсын.